Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык компания куруп жаткан бул көп кабаттуу үйдөн ар бири жаран үй сатып алса болот. Башкача айтканда, буга чейин Ош шаарынын тургуну болушу керек же болбосо мамлекеттик кызматта стажы болушу керек деген талаптар бар болчу. Бул жолку көп кабаттуу курулушта эч кандай талап жок. Мигранттар, бизнесмендер, жеке менчик компанияда иштегендер дагы үй сатып алса болот. Бир гана шарт, үйдүн акчасын 3 жыл аралыгында төлөп бүтүшүңүз керек. Албетте мындай кыска аралыкка көпчүлүк жарандардын капчыгы туура келе бербейт. Ош шаарынын тургуну мамлекеттик кызматкер Жипара Абдурасулова социалдык ипотека алууга кезеке турган. Бирок андагы узун кезектен үмүтүн үзүп, ошол эле ипотекалык компания аркылуу курулуп жаткан үлүштүк курулуш программасы аркылуу үй алууну туура көрүшүүдө. Төлөө аралыгы аз болгондуктан бир бөлмөлүү батир алууну пландоодо. Ошондо дагы бир учурда 2-3 жумушта иштеп, айына 40 миңге чукул каражат дайындап туруусу зарыл. Айтылышына караганда муну төлөш деле оңой эмес, потому что 2 комнаталуу квартирага айына 70 миңден 90 миңге чейин аралыгында төлөшкө туура келип калат да. Бирок бизде Кыргызстанда мен мамлекеттин жумушунда иштеген үчүн мен айлыгым 20 миң тегереги болсо, жолдошум бир 30 миң тегереги болсо, эсептеп келгенде 3-4 бала менен буну төлөш кыйын. Адан сыртка биз өзүбүздө квартирада жашайбыз, еще биз квартплата дагы төлөйбүз, айына 10 миңден төлөйбүз да. Ошонун баарын уже жеткиришти элестетип бериңиз да. Ошондо жолдошум тапканы ипотекага кетет, мен тапканым продуктага, еще кошумча да удаленка иштерди кичине жасайбыз, потому что бизде уже чоң балам студент дегендей, садик, мектеп. Канча жумуш жасайсыз ошондо? Удаленка эсептегенде мен удаленка дагы бир жумушта иштейм. Ошо 2 жумуш менен да. Бир жумуш менен, тем более мамлекеттин айлыгы менен ипотека үй алыш аябай кыйын да. Биз мэрияга очередке деле туруп эме аласың, бирок ада күтүп каласың. Мисалы ГИК компаниясы азыр кичине 4 жылдан бери 5 жылдан ошо турасың, үйгө жетише албай атасың да. Муниципалдык ипотекалык ишкананын директору Кутманали Абдрахманов үлүштүк курулуш программасынын негизги максаты Ош шаарындагы асман чапчыган батир бааларына атаандаштык жаратып, туруктуу кармап калууга салым кошуу экенин айтат. Ал эми үлүштүк курулуш программасынан түшкөн каражатка дагы башка ипотекалык үйлөр курулат. Ош шаарында турак жай курулушун өнүктүрүү, ошол мезгилде турак жайга болгон бааны төмөндөтүү максатында Ош шаардык мэриясынын күч аракети менен конкуренция түзүү аркылуу турак жайдын баасын төмөндөтүү болуп эсептелет да. Демек, ар кандай Кыргыз Республикасынын жараны Ош шаарынан турак жай алууга муктаж болгон ар кандай жаран бул программанын катышуусу боло алат. Программанын негизги өзгөчөлүгү талабы болуп, алардын алдын ала төлөмдөрдү аткарып алуусу, анан калган төлөмдөрдү биз программанын жалпы узактыгы 3 жылда, ошо 3 жыл аралыгында төлөп бүтүүгө мүмкүнчүлүгү бар экендиги гана мындай талап болуп эсептелет. Ошондой эле үлүштүк курулуш программасы Ош шаарынан үй алууну каалаган башка региондордун тургундарына, мигранттарга чоң мүмкүнчүлүк экени белгиленүүдө. Анткени программадан үй алууга эч кандай талап жок. Каалаган адам сатып алса болот, болгону үйдүн төлөмүн 3 жылда толук төгүп бүтүүсү керек. Негизинен биринчи төлөм катары 30% төлөөнү суранабыз. Бирок жаран эгер 30% төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбосо, аны дагы ошол график түзүп, төлөө графигин түзүп аткан жыл ичинде мындай жөнөкөй тил менен чачып берүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ийбиз да. Демек, программа андай мүмкүнчүлүккө да бизге жол берет. Ипотекалык программада үстүк пайыз кошулбайт, ипотекалык программада кезек түшүнүгү жок. Ипотекалык программада документтик бир бюрократия жок да. Ошол артыкчылык болуп эсептелет. Бирок жанагы кыска мөөнөттүүлүгү мүмкүндүгү азыр көбөйгөй. Ошол мөөнөттү узартуунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө азыр бүгүн иш алып барып жатабыз. Кандай мүмкүнчүлүктөр болот? Кандай каржы булактарын табууга мүмкүн? Анан кантип ошол ортодогу айырмачылыктардын, убакыттын айырмачылыгындагы каржылык маселелерин жабууга болот? Ушул багытта азыр бүгүн иш алып барып атабыз. Абдыжапар Акулов буга чейин тапшырылган муниципалдык ипотекалык үйлөрдү бөлүштүрүү комиссиясынын мүчөсү болгон. Ал үлүштүк курулуш программасы ипотекадан үмүт кылгандардын капчыгына туура келбес деген. Бирок программанын максаты актуалдуу экенин айтууда. Анткени Ош шаарында жаңы түшүп жаткан элиталык көп кабаттуу үйлөрдүн баасы Борбор кала Бишкектен да жогорулап бараткан. Муну жөнгө салчу же тизгиндөөгө таасир берчү механизм керек экенин мисал келтирди. Деген менен үлүштүк курулуш программасы дароо жыйынтык көрсөтпөйт, убакыт талап кылат. Эгер 2 бөлмөлүү болсо, уже 60-70 миң тегерек.
3 бөлмөлүүнү керек болсо ошол бир 90 миңдин тегерегинде төлөш керек болуп атат да. Болгону төлөм мүмкүнчүлүгү барлар гана алып атат. Сиздин 2 же 3 батириңиз буга чейин болсо, мүмкүнчүлүгүңүз бар, 4-чү батирди алып койгонго ала бериңиз дегенде болот. Кээде баягы жарандык коом сөзсүз түрдө карап салыштырып көрүп, бул акыйкатсыздык болуп калып атат. Элдер 10 жылдап төлөй албай атса, мунун төлө кишилер үстөккө босток ала береби дегендейчи. Азырынча мен бир нерсени байкап атат. Ошто азыр эң кымбат ошол жана батирлердин баасы болуп атат. Бишкекке караганда бизде кымбат болуп атат. Ушундай бум кетип атат деп дагы айтып койсок болот да. Менимче бул азыр эле жанагы жөнгө салып арзандатып ийет дегенде мен алысмын. Бирок эл муну акырын барып түшүнүш керек. Ошол ачкычы менен даяр батирди мына метр квадрат азыр бир $500 тегерегинде дейли, бул ачкычы менен даяр үй. Жана биз айтып аткан курулуш компаниялары жарым-жартылай бүткөн үйдү метр квадратын $600 сатып салыштырып көрүш керек. Эл эмнени алат? Үлүштүк курулуш программасы аркылуу Ош шаарында жалпы 5 жерде көп кабаттуу үйлөр курулууда. Алардан курулушу биринчи башталган үйдү батирлери толугу менен сатылып бүткөн. Жакында гана котлованы казылып курулушу башталган 96 батирлүү үйдөн сатыла элек 8 гана батир калган. Дагы 3 долбоор башталуу алдында турат. Андагы батирлер азырынча сатыла элек. Роза Акматжан кызы, Белик Мусаев, Ош ТВ.